госпереворот даярдап жатышкан. Ол кісі ма? Ооба. Президентти кызматтан алабыз деп. Сонда Досун. туған досын. Айырылмас досын. Тағына қызығып отыр ғой сонда. Эми президент айкөл кишкен. Ал расмий эми ал эркек киши катары анан деген досу деп мүмкүн эл астында капа болгон же кейген мүмкүн ачыкка чыгара албай жатат, мен ойлойм да. Бирок ал кишиге аябай кыйын, бул өмүрлүк досу аны кызматтан кетирем деп аракет кылышып, ошол кадамдары үчүн ал Камчыбек Ташиевди жумуштан алганы негизги себеп. Демек, өзім мен бийликке келем деп президенттің орнына сол әрекет еткен дейсіз ғой? Жок, аны бардыгы билет. Парламенттин 90 депутаты билет. Көп убакыт дайындалып, даярдалган адамдардын эми четинен азыр суракка чакырылып жатат бош керек. Кээ бир адамдар абакта, түрмөдө. Кээ бир адамдар, бирок мен ойлойм, бул боюнча иштер жүрүп жатат. Негизги бул купуя сыр болуш керек. Расмий биздин бир ошол элчибиз айтып калгандыктан мен дейм буну ойлойм, элдин баары эле Кыргызстанда кыргыздардын баары эле түшүнгөн окат да. Бир казанда эки кочкордун башы кайнабайт деген сөз бар да. Ошонун эле далили болуп атат. Далили осы. Ооба. Кызмат бөлүнбөйт да. Ол кісінің өзі бірақ бостандыкта ғой қазір. Айтып атпаймынбы? Президентибиздин айкөлдүгү окшойт. Досум деп мүмкүн боороо атат, мүмкүн кейип атат, билбейм да. Бирок деген эгер тескерисинче болсо камалып отурмак да. Кыргызстандан үй алуу үчүн көпчүлүгү чоң суммадагы баштапкы төлөм топтошум керек деп ойлошот. Бирок андай эмес, баштапкы төлөмсүз эле даяр, дароо кирип жашаганча төлөй турган үйлөрдү алсаңыз болот. Биз Топ Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги сизге юридикалык жагынан таза, документтери так, дароо кирип жашай турган үйлөрдү алып берген жардам беребиз. Андан сырткары жер участогун алсаңыз дагы болот. Толугураак маалымат алуу үчүн ылдыйдагы номерлерге жазыңыздар. Консультация акысыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз, жакшы жашоо кылыңыз.